фуксия деген цвет аябай эме болот, баягы мода десек болот. Бирок негизи өзүм ал модага деле анча басым жасабайм. Анткени баягы кардарлар ар кандай болот. Керкеле модага карайт, керке модага карабайт. Ошондуктан мен ар кандай түстөрдү сунуштайм. Чыгыштын кыз келиндери көп колдонгон баш кийимдердин бири бул чурбан. Жаз, жай мезгилдеринде да жолуктарды түрдүү ыкма менен байлап жүргөн кыз келиндерге назик образды жаратат. Ал эми аптаптуу ысыкта бул аксессуардын түсүн, кездемесин да туура тандай билиш керек. Жазгы коллекцияга негизи түс менен айырмаланат. Булар аябай ачык түздүү. Негизи бизде шаарда кара түстү жакшы көрүшөт да. Бирок ошондо деле жазында баягы элдин маанайы ачылат окшойт, ачык түстөрдү сурай башташат. Ошондуктан биз жазында баягы түстөргө карап жаңы коллекцияларды чыгара баштайбыз. Негизи тюрбан жасминкалар бул көзгө басым жасайт. Көз чоңоё түшөт, негизи акцент баардыгы көздө болуп калат. Толуктар буну кие албайт деп да айта албайм. Аябай ар кыздар да буну кие албайт деп да айта албайм. Анткени биз ушундай бир эме чыгардык, баягы баш кийимдер жараша берет. Эгерде сиз ар түрдүү чурбан сатып алууга каражатыңыз жетишпесе, же оюңуздагыдай таба албасаңыз, анда бир эле жоолуктун жардамы менен ар кандай образдарды жаратууга болот. Акыркы коллекциябызда биз жоолуктардын үстүнөн дагы украшенияларды ойлоп таптык да. Бул жоолук көрүсүзбү, даяр, украшениясы даяр. Мисалы, украшениясын катып койсок болот. Украшениясы жок болсо дагы мондай ободоктор бар. Ободокту мынтип кийип алсак болот. Анан ыңгайлуу сөйкөлөр менен дагы окшоштуруп кийип алсак болот. Кызыгы Түндүк Африка, Индия жана Азия чөлкөмдөрүндө жайдын саратандуу ысык аптабында да 8 метр кездемеден оролгон чурбандарды кийишет. Мындан сырткары, бул баш кийимди кымбат баалуу материалдар, бархат, алтын жылатылган Индиянын кездемесин тигишип, бермет жана башка асыл таштар менен кооздошот. Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Сакиев, New TV Таңманай программасы үчүн.